Чолпон атада 34 жаштагы келин төрөттөн кийин каза болду. Буга байланыштуу маркумдун жакындары социалдык тармактар аркылуу кайрылуу жасашкан. Маркум Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдышаевич Чолпон ата шаарында роддомдо келинчегим каза болуп калды. Бул жерде врачтардын шалакылыгынан болуп атат. Маалыматка караганда келин 5-чи баласын төрөгөн. Келинчегим операциядан чыкпай калды деген жолдошу мындайча баяндады. Роддомго келип, ошол бойдон соксонун эле толготуп келген. 2 күнү эртең менен келгенбиз. 3 күнү түштөн кийин саат 5-6да кесарево менен болуп атат. Ошо кесаревонун айынан ушундай болуп калды келинчегим. Асер кызы Элнура. Келгенде соксонун эле толготуп келгенбиз. 1,5 суткадан кийин кесарево кылып атышат. Биякта врач жоктугунун себебинен ошо 1,5 сутка кармап колдорду сайып эчтеке деле жардам көргөзүшкөн жок бияктан. Просто болгон өзүнө тогун келтирген укол сайып атышты, свечаларды салып атышты. Ошондой болду. Врачты каяктан чыкытышты? Врачты Караколдон чыкытышты. Караколдон саат 2-де чыкытышкан 3 күнү. Ал 6-да келди. Караколдон 4 саатта келди. Анан жасады да кесарево. Бияқта кесарево алган врачта жок болуп калды. Аз балдарымдын абалы буюрса жакшы, баары издеп атышат, күтүп атышат. Кичинекей болгондуктан ошондой болуп атышат. Балдардын ата-энем аралашып атышат. Буюрса жакшы эле. Эми азыр үйдө да киши көп болгондуктан көп неме болушпайт, эми башталат да бир аз. Сагына башташат, кыса боло башташат. Балдардын улусу 10 жашта. 4 жашта болчу, 4-үнсү. Ол 5-чи балабыз болчу. Балдарды азыр ата-энем аралашып атышат. Ошо ата-энем үйүндөбүз. Ошолор аралашып атышат. Келинчегимдин ден соолугу жакшы эле болчу буга чейин. 4 баланы тең төрөгөндө соксонуну өзү эле келип, өзү эле төрөчү. Анан момунун келинчегим соксонун келип кирген жакында эле толготуп сонун келген. 1,5 сутка карабай коюп атышат. 1,5 суткадан кийин операция кылып, эртеси күнү кайра да бир операция кылып атышат. Маткасында кетип калды. Кесарево кылып чыккандан кийин айтып атышат. Аялыңардын бөйрөгү иштебейт экен, боору иштебейт экен, өпкөсү иштебейт экен, жүрөгү чоңоюп кетти деп кесарево кылып чыккандан кийин айтып атышат. Кесарево кутусунда дагы эч кимди киргизбей койду. Кесарево болгондон кийин баланы алып чыккандан кийин да кирелик десек киргизбей коюшту. Вообще жакын жолотпой. Кесарево болгондон кийин көзүн ачты деп бизди кетирбеген түнкү саат 10:30. Анан кайра 1:30 чабып атышат, комага түшүп калды. Комага түшүп калды дегенде келсек, кирелик десек киргизбей коюшту. Ошондой болуп атат. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдышаевич, өтө суранам, ушул жакты келип жакшылап текшерип бериңиздер. Менин келиним ушул жерге 2-сентябрь күнү келген эртең менен. Ошондон 2 күн кармап жатып алып, врачтардын шалакысынан ушинтип келинимизден ажырап отурабыз. Карабай койду, же бөлөк жакка алып кетели десек да бербей койду. Операция жасаганда биринчисинде өзү айтты, мен кессем, кескен жеринен кан атып кетти, 1 литр кан атып кетти деди. Андан кийин анан силерден уруксаты жок, мен эме кыла албай калдым, трубкасын байлабай албай калдым деди. Ошентип реанимацияга апарып жаткызып коюп, ошол жактан комага түшүп калды. Андан кийин 2-нчи күнү кайра дагы ичине кан толуп атат деп бияктан врачтар чакыртып туруп, операция жасадык деп коюшуп, мына келинимизден ажырап отурабыз. Баламдын 5 баласы эми кимдин эмесинде болот булчу? Кимдин кароосунда болот эми баламдын? 5 небере менин мойнумда болот демичи? Чолпонтанын банчаларын бүт барын адилеттүүлүк түрдө текшерип чечип бериңиздер суранабыз.
Чолпон атадагы төрөт үйүнө ошол күнкү окуя боюнча комментарий алуу үчүн кайрылып, мындай жооп алдык. Ал эми окуя боюнча Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашева төмөнкүлөргө токтолду. Саламаттыкты сактоо министрлиги кызматтык иликтөө жүргүзгөн. Төрөт учурунда аялдын абалы ооруп кеткендигине байланыштуу Бишкек шаарынын адистер, Ысык Көл облусу боюнча төрөт боюнча координатору балыкчы жана Каракол шаарынын акушер-гинеколог санитардык авиация менен жөнөтүлгөн. Дарыгер хирургиянын бардык түрлөрүн жакшы билет. Эненин жана түйүлдүктүн кызыкчылыгы үчүн кесарево сечение операциясы жасалган. Аялдын абалы начарлап кеткенде дарыгерлер чакырылган. Учурда бул иш Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарды каттоо электрондук журналына катталып, сотко чейинки териштирүү иштери жүргүзүлүп жатканы маалымдалды. Сереп ТВ телеканалы маркумдун жакындарын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат.